Ассаламу алейкум. Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Таалайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер ар тараптуу ишчермандык туурасында маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто ар тараптуу ишкер жана ошондой эле фуд-блогер айымыбыз, мындан сырткары комуз боюнча фольклор Акзура Бекерова. Ассаламу алейкум, Акзура эже. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Рахмат. Кандайсыздар? Рахмат, Аллахка шүгүр, жакшы. Эмесе маегибизди баштай берели. Акзура эже, эң эле алгач ушул үй бүлө менен ушул ар тараптуу жумушту кошо кантип алып кетсе болот? Негизи бул кыйынчылык жаратпайбы? Ушул суроону бергим келип отурат. Рахмат. Негизи өзүңдүн сүйгөн жумушуң менен иштесең, ал жумуштан сен чарчабайсың, сен ал жумуштан эс аласың. Менимче, мен үчүн кыйын эмес. Алып кетсе болот сөзсүз түрдө. Азыркы учурда дагы баардык нерсе бар да. Мисалы үчүн мурдакыдай колдо кир жуубайсың. Условия баардыгында бар. Азыркы учурда ишиңди дагы, үйүңдү дагы, балдарыңды дагы баарын бирдей алып кетсең болот. Чоң рахмат. Заман бизге жакшы нерсе түзүп берген да, мүмкүнчүлүк. Ооба. Эң туура айттыңыз. Бүгүн техниканын заманы деген десек деле болот. Анткени учурда баардык мүмкүнчүлүктөр жада калса роботту деле жазып атышпайбы? Жакшы. Кадырлуу көрөрмандар, эгерде биздин темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номери 0705 96 94 41. 0705 96 94 41. Акзура эже, негизи эле айымдын күчтүүлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Күчтүү эркектин астында турганда болуш керек, менимче. Мен жолдошум күчтүү инсан болгон үчүн, күчтүү эркек болгон үчүн, мени күчтүү колдогон үчүн ушул даражага келдим болуш керек. Учурдан пайдаланып, сүйгөнүмө ыраазычылык билдирип кетем. Машалла, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Жакшы. Анан бизге өтө кызык болуп турат, балким биздин көрөрмандарыбызга деле кызык болсо керек. Сиз ушул ар тараптуу ишкерликти кантип баштап калдыңыз? Эң эле алгач сиз эмнеден баштадыңыз? Өзүңүздүн тарыхыңызга бир аз кайрылып өтсөк. Мен бизнестин баштаганда бул апамдан өтсө керек деп ойлойм. Себеп дегенде апам биз кичинекей кезибизде уктатып коюп, түнү менен кара сууга барып, кийимдерди алып келип, ошол айылга сатчу да. Анан апамдын ушул соода саттык боюнча нерсеси мага өтүп калса керек деп ойлойм. Мен деле ошол бизнести баштаганда башында жоолук менен баштаганмын. Машалла. Жоолук менен баштаганмын. Өзүм жоолук сүйүүчүлөрдүн катарына киргендиктен, жоолуктарды ар түрдүү байлап, кооз байлаганды үйрөтүп, мен видео тартып, өзүмдүн катталуучуларым менен бөлүшүп жүргөнмүн. Анан бир күнү аябай бир жоолукту жакшы көрүп калдым. Ал жоолук тилекке каршы Ташкентте болуп калат. Анан алдырдым Бишкекке. Алдырып, анан бир тойго ороп барсам, жанымда отурган сиңдим айтып калды: "Жоолугуңуз аябай жакшы экен. Мага берип турбайсызбы? Образец кылып алайын, тигип сатабыз" деп калды. Анан мейли деп эле анан жоолугумду бердим. Ар түрдүү гүлү менен гүлү жогу, ар түрдүү өңү менен тийип келди. Анан баягы жоолуктарды ороп, баягы эле адатымды кайра баштадым. Жоолук менен ороп, видео тартып, элдер менен бөлүшүп. Анан клиенттер көбөйүп баштады, кардарларыбыз. Канча сом, каяктан алсак болот дешип. Анан ошол 2013-2014 жылдары аябай саркечке айланган ошол жоолуктарыбыз. Кыргызстандын баардык областтарына шаар ичи жеткирүүлөр болуп, Москвага чейин жеткирүү кылып, аябай эле жакшы жумуш баштап алдык. Ошентип менин бизнесим жоолук менен башталган. Жоолук менен башталган, Азыркы учурда мисалы бир канча өзүңүздүн бизнесиңиз бар да. Эми ошол боюнча да кичине токтолуп кетсеңиз. Бизнес баягы шариятта деле бар го, рызкынын баары соодада деп. Ооба. Ансыңарындай мен көпчүлүк жумуш баштаганда эле ошол соодага энтиге берем. Себеп дегенде сен канча соода кылба, ал соодаңдын четинен муктаждарга жардам бермейинче берекеси болбойт депчи. Ансыңарындай ошол өзүмдүн тапкан кирешемден муктаждарга сөзсүз түрдө жардам да кылып келем. Бүгүнкү күндө биздин ошол соода борборлорунда дүкөндөрүбүз бар. Андан сырткары
фастфуд ак зуура ашканасы иштеп жатат. Майда чүйдө нерселер менен бүгүнкү күндө ошол бизнесимди өнүктүрүп келип жатабыз. Мына ушул ак зуура ашканасын кантип ачып калдыңыз? Негизи ушул повар жаатына, тамак аш жаатына сиз жаштарыңыздан кызыгасызбы же ушул жаатка келүүңүзгө эмне себеп болду? Бул жака келишиме деле ошол апам себепкер болсо керек деп ойлойм. Себеп дегенде баягы апаларыбыз мурда деген жакшы мотивация берип жүргөн да бизге. Ой, менин кызым укмуш от жагат, менин кызым укмуш тамак жасайт, менин кызым ушинтип десе эле бүгүн апам мени мактасын деп эле колубуздан келсе келбесе эле тамак жасап, иш кылып, эшик шыпырып элечи. Ушинтип жүрүп эле баягы кызыгуум артып калса керек деп ойлойм. 5-6 класстарымда ошол үйгө уста салганда ошол усталарды мен карап тамак жасап бергем. Өзүм кызыгам аябай тамакты түрдөп жасаганга, өзгөчө ошол дасторкондун ажарын ачканга, өзгөчө рецепттер менен бөлүшүп, ошол кимдир бирөөгө пайдасы тийип калабы деп бүгүнкү күнгө чейин эле билген тамактарымдын рецепттерини Инстаграмдан акысыз бөлүшүп турам досторум менен. Ошентип эле башталып калды. Анан Инстаграм 2012-13 жылдары кирдим Инстаграмга. Ошондо киргенимде мен сразу эле ошол тамак аш менен баштаганмын. Эмнегедир билбейм. Тамак жасаганда жакшы тамак жасасам эле сүрөт тартып киргизип койчумун. Анан катталуучуларым рецептин кошо жазсаңар болобу деп, анан Инстаграмга киргенде дагы мен только ошол футблогерлердин каналдарына жазылганмын да. Эмне үчүн карасам бүт эле башка өлкөнүн айымдары ушинтип тамак жасайт, эмне үчүн Кыргызстанда жок депчи. Анан мен ушуну жакшылап эме кылып жазап чыгайын деп, анан 2013 жылдары мен өзүм ушул нерсени жасап, рецепттер менен бөлүшүп баштадым. Анда видео тартчу жагым анча жок болчу, билбейт элем, көбүнчөсү сүрөт менен бөлүшүп жүрдүм. Анан бара-бара видео тартып үйрөндүм, бара-бара монтажды үйрөндүм. Ошентип атып бүгүнкү күндө катталуучуларым жакшы эле көбөйүп, ушул көпчүлүгү мени тамак аш боюнча блогер катары таанышат. Жакшы, өтө сонун. Анткени бул тамак аш боюнча биздин баардык айымдарыбыз үчүн өтө керектүү темалардын бири болсо керек. Анан ушул ашкананын ажарын ачууда ушул тамак аш боюнча дагы кандай сырлары бар? Тамак жасоо баардык эле айымдын колунан келет. Мен тамак жасай албайм, мен кыла албайм, мен колуман келбейт деген айымдарды колдобойм. Себеп дегенде ошол жасайм деген нерсе дээринде болсо баардык нерсени жасай алат. Ошол тамакка жок дегенде пияз менен туз менен дагы тамак жасаса дагы, тамакка мээрим төгүп жасаса аябай даамдуу тамак болот. Продуктта жок, тиги жок, бул жок эмес, жоктон бар кылып жасаганды үйрөнүш керек да. Аял эркекке жардам беришибиз керек. Анткени тиги жок, бул жок, алып келбесең эле мен каяктан жасайын деп ушинтип турса, үйдө ырыскы качат. Пияз болсо дагы, сабиз болсо дагы, эти жок болсо дагы жасап берсе, бул үйүңө толгон береке да. Тамактын даамын да ачат. Ошол тамакка мээрим төгүп жасасаң, андан да даамы чыгат да. Баардык эле нерсе ошо айымдан көз каранды. Туура. Анан бизде мисалы үйдө отурган айымдарыбыз бар. Ошол эле учурда тамакты өтө сонун жасайт, сиз айткандай даамдуу жасаган айымдарыбыз бар. Бирок кантип ишкерликти баштасам деп ойлонуп отургандар көп да. Ошол учурда 2012-13 жылдары мен айтпадымбы, Инстаграм мен жаңы баштаганда ушундай футблогерлер жок болчу да. Мен чыккандан кийин аябай көп айымдар таланттарын көргөзө башташты. Мен бул менен аябай сыймыктанам. Себеп дегенде Кыргызстанда көп адам болгондуктан бир эле жалгыз мен жетишпейм. Азыркы учурда аябай таланттуу келиндерибиз, эже сиңдилерибиз чыгып жатат, жардам берип, түрдүү рецепттер менен бөлүшүп, ошол менен эле бирге бизнестерин алып кетишип, бул да болсо ар бир айымга болгон жардамы болуп жатат да. Ошол эле үйдө отурган айым, мисалы үчүн, күндө эле тамак жасайт, күндө эле ошол жумушту жасайт. Ошол нерселери менен бөлүшүп, видео тартып, монтаждап киргизип турса деле, бул ошол башка келин үчүн, башка айымдар үчүн мотивация болот да, жардам берет. Кечке телефон чукуп жатса деле жумуш жасабайт да, кээ биркилерчи ошондон бошобойт да. Үйүнү жыйнап, видеого тартып киргизсе деле, бул деле башка бирөөгө мотивация берет да. Ошондуктан бизнести баштоо канчалык кыйын болгону менен кийин өзүрүн ошончолук жакшы көрөт да. Ошондуктан бир жумушту баштаарда эч качан коркпош керек. Адам өзүнө ишениш керек жана Аллахка ишениш керек. Аллахын буйруса, иншаллах баары жакшы болот.
негизгиси баягы бар го, Аллахым айтат, сен сура, мен баарын берейин, бирок өзүң да кош аракет кыл депчи. Ансыңарындай сен кааладыңбы, Аллахымдан сура, иншаллах баарын берет. Ошол өзүң да аракет кылышың керек да. Ошондуктан үйдө отурган айымдардын деле коркуп баштайм десе, коркпой баштай бериңиздер деп сунуштайт элем. Чоң рахмат. Жакшы бир мотивация болду окшойт. Бизде суроо бар экен. Ассалому алейкум. Ийгиликтин сырлары жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз дейт. Валейкум ассалам, рахматуллахи баракатуху. Жакшы суроо. Ийгиликке көпчүлүк айымдар, мисалы үчүн мен жетпейм же жете албайм деген жанагы эле айткан коркуу сезимдери болот. Коркпош керек. Ийгиликке сиз канчалык кыйын баскычтар менен басып өтсөңүз, ийгиликтин үзүрү ушунчалык сизге жемиштүү келет. Ошондуктан кандай жумуш баштабаңыз, эмне жумуш кылбаңыз, эмне жумуш жасабаңыз, Аллахым жардам берет сизге. Ийгиликти багындыруу үчүн көптөгөн баскычтарды 15 жарык 15 караңгы дейт, басып өтөсүз. Андай нерсеге каршы келип жол бербешибиз керек. Ошондуктан өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын жакшы жумуш баштасаңыз, иншаллах, коркпой баштай берсеңиз болот. Анан ийгиликтерин көрөсүз, буюрса. Чоң рахмат. Акзора эже, анан мындан сырткары мен сиздин инстаграмыңыздан, баракчаңыздан адатка айланган кат деген темада сонун бир ушул каттарды окуп абдан бир таасирлендим. Анткени канчалаган адамдарга чоң бир багыт көрсөтүп, ошол адамдарга жардам берип келатат экенсиз. Ушул туурасында айтып өтсөңүз. Рахмат, жакшы суроо болду. 2014-15 жылдары мен ушул гелди Россиядан алдырып сатып баштадым. Бул гелдин составында табигый чөптөрдөн жасалган жана энелик уруктарды жакшыртуучу дарылык касиети бар. Мындайча айтканда, кош бойлуу боло албай жүргөн айымдарга жардамы жакшы. Андан соң азыркы учурда балдар менен көпчүлүк учурда барып карана албай айымдарга мындайча айтканда өтө эле кыйыныраак десем болот. Балдарды үйгө таштаса өзүнү карай албай калат, өзүнү караса балдарды бирөөгө таштай албай калат. Бул гелдин жакшы жери сатып алып эле үйдө өзүнү карап, мындайча айтканда барып көрүнбөй эле колдонуп өзүнү таза кармап жүрсө болот да айымдар. Көптөгөн сууктарды чыгарат, мисалы үчүн айымдарда эмне кыжалатчылык кылып жатса, ошонун баары ошонун ичинде камтылган да. Бул гел ошо башында кандай чыкса, азыр дагы ошондой эмнесин жоготкон жок. Күчтүүлүгүн жоготкон жок. Бүгүнкү күнгө чейин кардарлары жакшы, көптөгөн айымдарга жардам берип келе жатат. Бүгүнкү күндө ошол күндөн бери 15 миңден ашуун келиндер кош бойлуу болуп төрөшүп, анча-мынчасын тоюна да бардым, жыйынтык тоюна. Жолугуп калган жерден ушу сиздин келиңизден колдонуп төрөгөн бала ушул деп көргөзүшөт. Эгизи да болду, уулу да болду, кызы да болду. Айтор баары Аллахымдын буйругу менен. Ошентсе деле ушул гелдин ошол дарылык касиети жакшы экен. Бул гелди ушу бүгүнкү күндө дагы менин бизнесимде бар, сатылат. Дагы колдонуп келесиз. Алла ыраазы болсун. Бул дагы Аллах ыраазычылык үчүн кайсы бир адамдарга сиз да себепкер болуп атасыз. Ишиңиздерге дагы да ийгилик каалай бермекчибиз. Анан мындан сырткары сиздерде дагы бир жанагы салмактуу айымдар деп коебузбу, ошол салмагынан арылуу үчүн дагы атайын жардам көрсөтүп келет экенсиз да. Ушул боюнча да айтып өтсөңүз. Балким билбегендер бар. Арык жүргөн айым кокусунан эле баягы толуп кетсе, депрессияга түшүп калышы мүмкүн да. Себеп менде да болгон. Мен азыр 48-50 килограммды түшсөм, 85 килограммга чейин толгонмун. Бул ар бир айымда кездешсе керек, кош бойлуу учурунда ушундай болгону. Ошол айымдарга зыянсыз жана бат арыктоо, ичтеги майды ашыкча майды кетирүү үчүн оңой жана ошо витамин кошулган буфет деп учурда сатылып жатат. Капсуланы сатып алышып эле үйдө күнүнө 2 маал ичишет. Болгону суу көбүрөөк ичип турушат. Кеминде 2 литрди ичип турат. Эч кандай организмге зыяндуулугу жок. Ашыкча майларды кетирет. Бул ошо суу менен гана чыгат да, суюктук менен. Иммунитетти түшүрбөйт. Зыянчылыгы жокпу эч кандай? Зыянчылыгы жок. Мен өзүм деле ичкенмин. 6 килограмм арыктаганмын өзүм. Азыр ошо өзүмө жаккан вестемин, салмактамын. Ичип жүргөн клиенттерим аябай эле жакшы отзывдарды берет. Жакшы, ийгилик. Саламатсызбы Акзора эже дейт. Virgin гель жөнүндө айтсаңыз, пайдалуу жактарын доставкасы канча болот Кыргызстан ичинде дейт.
Жакшы, рахмат. Кыргызстандын бардык региондоруна жеткирүү баасы 100 сомдон каралган. Таксилерден берип жиберебиз. Таксилер 100 сомго алып барышат. Ал эми пайдалуу жактары ушул баракчамда тексттин астында баары жазылган, аялдардын бардык ооруларына каршы колдонулат. Баары сертификатталган. Жеткирүүсү 1 сутканын ичинде барат. Кел аябай пайдалуу, тисе пайдасы тиет, зыяндуулугу жок. Бул 13 жаштан жогору кыз балдардан чоң апаларга чейин колдоно берет. Анткени апалар баягы мачамды кармай албай калдым, заарамды кармай албай калдым деп, кээ биркиси ушу менен, кээ биркиси сууга өттү, кыйналдым дейт. Көпчүлүк эле айымдар күн сууктаган сайын кыйналып баштайт. Цистит деген оору бар. Ошолорго дагы каршы аябай жакшы жардам берет. Жакшы. Ассаламу алейкум. Инстаграмдагы аккаунтуңуз кандай дейт? Валейкум ассалам. Акзура нижний пробел Бекерова деп издесеңиздер, пловтун сүрөтү бар. Ошол биздин баракча болот. Жакшы, машалла. Бул сиздин иштермандыгыңыз менен биз кыргыз айымдары сыймыктансак жашашат экен. Алла ыраазы болсун дагы бир жолу сизден. Анан бизге дагы бир кызык суроо. Мисалы, сиз 7 жылдан бери комуз менен фольклор жаатында окуган экенсиз да? Эмне үчүн ушул кесибиңизди аркалабай калдыңыз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизи бул комуз жаатына кандай келип калдым айтып кетпесем түшүнүксүз болуп калат. Менин атам өзү Бекеров Абдылас 40 жыл бою балдарга ошо балдар музыкалык мектебинде комуз боюнча сабак берет. Анан эми кандай болгондон кийин бизде да болот да. Биздин үй бүлөбүздө баарыбыз комуз чертик, ырдадык, бийледик. Бизде музыканттардын үй бүлөсү деп коет. Анан мен дагы ошол кичинекейимден эле атамды ээрчип жүрүп эле барып комуз үйрөндүм. 7 жыл ырдап, бийлеп, көптөгөн фестивалдарга катышып жүрдүм. Анан эми окууну бүткөндөн кийин кыз балага ырдаган болбойт деп айтса, ошого ишенип калыптырмын да. Ошого ишенип калып, ырдабай калдым. Бирок баары бир анча мынча жерлерде ырдаганга туура келет. Өзүмдүн кесибим боюнча алып кетпегеним ошо кыз балдарга ырдаган болбойт десе, болбойт турбайбы, уят нерсе турбайбы деп калып калды. Анан үнүмдү дагы азыктандырган жокмун. Анткени ырдабай жүрө берсең, үнүң дагы буулуп калат. Үнүң дагы калып кетет. Ошентип жүрө берип, азыр ырдаганда үнүм жетпей кыйналам. Убагында машыккан жокмун, ошондуктан ал мындай эле болуп калып кетти да. Бирок сиз ушул фольклор жаатында окуп жүргөнүңүздө дин жолунда жол салынып жүрчү элеңиз же бул жолго кантип түшүп калдыңыз? Мен жолук оронгонума буюрса 2 жылдын жүзү болот. Алхамдулилля. Алла ыраазы болсун. Бул жолукту мен мурдадан эле жактырчумун, бирок 3-4 жыл мурда жолук ороюун деп айтсам, апам: "Ой, самтырабай жөн эле жүрчү. Өзүң жөн жүргөндө жыгылып басасың, анан көйнөктө вообще эле томолонуп кетесиң" деп күлгөн да. Жөн эле басчы деп элечи, жөн эле жүрчү. Ансыз деле монтип жолук оросоң деле сонун жарашат депчи. Анан көнбөчүдө чотодо анан эми баягы ошончолук жоопкерчиликти желкеңе алып аткандан кийин жакшылап көндүрүп туруп, анан жолук ороюн деп аракет кылып, жабык кийинип баштадым, узун кийинип баштадым. Эми ошо хиджабтын эле стилинде кийинип баштадым. Анан уже көз көнүп калгандан кийин мага каршылык да кыла алган жок. Анткени ата-энем өздөрү да намаз окуп калышты, 5 убак, алхамдулилля. Намаз окуп калышты. Мен ошол жолук орогондо 2-3 күн айтпай жүрдүм. Анткени бир чети корктум болуш керек, бир чети бир аз күтөйүнчү деп ойлодум. Анан жолук 3 күн, 4-үнчү күндө анан WhatsAppка группаларга жибердим. Жолук ородум десем, баары эле сонун комментарий жазыптыр. Сонун жарашкан турбайбы? Мен мисалы үчүн сала алмак эмесмин, эрким жетмек эмес депчи. Анткени жолук ороо мындай оңой айтылганы менен ага да чоң эрк керек экен да. Мен мурда өзүм деле коркчумун. Туугандарым эмне дейт, дос жарларым эмне дейт? Кече эле мынтип жүрдү эле, анан кантип эле жолук ороп калды деп сүйлөбөйбү деп, элдин сүйлөгөн сөзүнөн намыстанат экенсиң да. Негизгиси андай нерсени ойлобош керек экен да. Эл үчүн эмес, сен Аллах үчүн жашаганыңды унутпашың керек экен да. Анан ошентип баары комментарий жазды, бир эле атам жок болуп калды группада. Анан атамдын өзүнө жаздым: "Ата, ушундай жолук ородум" десем эле, "Машалла, менин сонун ушундай кызым бар да" деп атам да жакшы комментарий берди. Аябай сүйүнүп,
кайрадан чыйыр алып, баарына шүгүр кылып, ушинтип жолго ороп калдым. Өкүнгөнүм ушу жолукту кеч орогонум болуп калды. Себеп дегенде эмне үчүн мурда эле ушинтип ороп албадым экен деп ушунчалык жеңилдеп калат экенсиң. Желкеңен оор жүк түшкөндөй болуп, мындай аябай жеңилдеп калат экенсиң да. Бул жолук орогондорду мурда көрүп жөн эле суктансам, азыр альхамдулилла өзүм ушу жолукка келгениме шүгүр кылам. Эң машалла, жакшы, эң туура айттыңыз. Мисалы Акзыра эже азыр көпчүлүк айымдарды көрөм да. Мисалы мектеп жаатында мугалим болуп жүргөн айымдарыбыз бар, же болбосо кайсы бир гос жумуштарда иштеп жүргөн айымдарыбыз бар. Намаз окушат, бирок абдан жолук салынгысы келет. Алар бирок карьерадан коркушат да. Эгер мен жолук салынсам, мен карьерамды алып кете албай калам. Мен бул жаатта иштей албай калам. Кайсыл жумушка менин жолугум мени алат деген бир өзүн четке тарткан айымдарыбыз өтө көп. Буга сиз кандай кеңеш айта аласыз? Аллахтын өкүмүнө эч ким каршы келе албайт. Ыймандуу мугалим сабак берсе, эмне үчүн болбосун? Болот, албетте. Ошол эле өзүнүн билген, басып өткөн жолдорун айтат. Жолукка чейинки жумушуну, жолуктан кийинки жумушун айтат. Мисалы үчүн мен колдойм бул нерсени. Себеп дегенде мен жолукка чейинки жумушум, жолуктан кийинки жумушунда айырма аябай көп. Мен баарын эле мисалы үчүн кеңеш берет элем. Жолукчан айымдар менен иштешкенде дагы аураң дагы оңолот. Иштеген ишиң дагы оңолот. Мисалы үчүн өзүңдүн баскан турганың дагы көп жерде өзүңдү тыйып каласың да. Мисалы үчүн бардык нерседен оңолосуң да. Бул жакшы кесип. Эмне үчүн адам баласы оңолгонго мүмкүн эмес. Жаман жакты да көрүш керек, жакшы жакты да көрүш керек. Жаманды билмейинче жакшынын кадырын билбейт. Жакшыны билмейинче жамандын кадырын билбейт дегендей. Ансыңарындай ошондой мугалимдерге мугалим болуп мен оронот элем дегендерге мен каршы эмесмин. Эркиңиз жетсе, кеч боло электе Аллахымдын парзын аткарыңыз дейт элем. Чоң рахмат. Анткени бул суроону бергенимден максат ушундай да, бизде көпчүлүк учурда жаңы жолук салынып, жолукка түшкөн айым менен ошол эле жолуку жок айымдын дароо эле ортодо бөлө калат да. Бул жолукка түшкөн айым таптакыр башка бир динди карманган сыяктуу. Мисалы ошол эле биз ислам диндебиз, ошол эле мусулманчылыкты карманабыз. Болгону биз ошол ислам дининде эмне парз деп көрсөтүлгөн, ошол нерсени толук аткаруу менен гана ушул жолду тандап келе атабыз да. Айырма жок, болгону жүрөктөгү ыймандарынан гана айырмачылык болушу мүмкүн. Кээ бир киси бизди басмырлап мыскылдаган сыяктуу болсо, ал эми жолукчан айым андай кылганга эрки жетпейт. Себеп дегенде Аллахтан коркот. Ушу жүрөктөгү ыйманынан эле айырмачылык болот. Баарыбыз Аллахтын кулубуз, ошол эле кол, ошол эле бут баарыбызда бар. Болгону ушул эле нерсе айырмачылык кылып турат. Жана ошол эле жаатта сиз мына жолук салынып, динди карманып туруп деле бир канча жумуштарды аркалап иштеп кетсе, албетте болот. Ооба. Азыркы учурда. Альхамдулилля болот, баары болот. Аллахымдын рызкысы менен, Аллахымдын күчү менен баары болуп жатат деп ойлоймун. Себеп дегенде мен жолукка чейинки жумушум бул башталгыч кыйынчылык баскычтар болгон болсо, иншаллах жолуктан кийин менин бизнесим аябай жакшы болуп кетти деп айта алам. Өзүмдүн жаш курагыма жараша өзүмө жакшы эле ийгиликтерди жаратып алдым десем болот. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, Акзыра эже кандайсыз? Сиз менен жолугуп сүйлөшүп отургум келет, мүмкүнбү дейт. Сиз менен бизнес баштасам болобу биргеликте? Virgin Gel жана арыктатуучу дарыларды сатып дейт. Алейкум салам. Жакшы суроо, рахмат. Албетте жолугуп сүйлөшүп чайлашканга эмне жетсин. Жакшы сөз жан эркитетти, жакшы инсандар менен достошуу бул да узап барс. Каршылыгым жок. Байланышсаңыз, буйрса колумдан келишинче жардам берем. Чоң рахмат, сизден да Алла ыраазы болсун. Анан Акзыра эже, ушул иштермандыктын дагы кандай сырлары бар? Негизи эле айым, иштерман айымда дагы кандай бир күч аракеттер керек? Сыр деле жок, башкысы убакытты туура бөлүштүрүү керек да. Мен тиякта иштесем, биякта иштей албай калам же биякта иштесем, тиякта иштей албай калам эмес. Жумушту баштагандан кийин, уже жолуна салып койгондон кийин болду, сен үстүнөн эле көзөмөлдөп турасың, калганын алып кете берет да. Бул өзүңө ишеним болуш керек. Ошол нерсени алып кете алам, жасай алам, баарын кыла алам дегендей болупчу. Адам өзүнө ишенимдүү болуп, ишин баштаса баары эле ийгиликтүү болот да. Бул нерсенин эч кандай сыры жок. Болгону ошого аракет кылыш керек.
Чоң рахмат. Саламатсызбы? Сиз айтып жаткан келдин подделкасы бар экен го, ошого албай жүрөмүн. Сизден алсам болобу? Жана WhatsApp номериңизди бересизби дейт. Чоң рахмат. Ооба, подделкасы бар. Казакстанда чыгарылган 8 түрү бар. Казакстандыкы ушул подделка сырттары окшош болгону менен ичи окшобойт. Бул суюк гель болгондуктан ичинен айырмаланат. Бизден алсаңыз болот. Баракчамда WhatsApp номерлер жазылган. Сиздерге калтырып койсом болот, сиздерден алып алсаңыздар болот. Чоң рахмат. Жастаман мүмкүн. Так, Акзор эже, андан кийин мисалы азыр сиздер кайрымдуулук иш-чарасында өткөрүп келеткенсиздер да. Ушул боюнча да айтып өтсөңүз. Рахмат. Бул иш боюнча мен бул фондко чейин өз алдынча муктаждарга жардам көрсөтүп, ушу жогоруда айткандай эле өзүңдүн тапкан акчаңдан муктаждарга жардам бермейинче акчанын берекеси болбойт деп өз алдынча жардам берип жүргөм. Анан бул Ак ниет аманат кайрымдуулук фондуна жолугуп калдым. Бул фонддун негиздөөчүсү Медер Сапарбаев, Жалал Абадтын тургуну. Биздин фонддо ошо Бишкектеги мүчө болуп бериңиз деп ушул фондко кошулуп иштеп калдым. Учурда ошол Бишкектеги муктаждар болсо, бул фонддун атынан мен барып жардам берип келем. Бул фонд боюнча айта кеткен болсом, аябай эле көп инсандарга жардам берди. Индияга чейин алып барып көптөгөн боор, бөйрөк оорусу боюнча көпчүлүктүн алкышына жетти десем болот. Көптөгөн муктаждарга үй салып беришти. Баары ошо карапайым элдин жардамы менен Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду ошону негиздеп жасалып келе жатат. Буюрса колдон келишинче дагы да кызмат кыла беребиз. Ушул фонддо учурда кызмат кылып келесиздер. Машалла, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бул кайрымдуулук иш-чарасы дагы бул өтө сонун сооп амалдардын бири. Албетте бул иш-чараны сиздердин жасап жатканыңыздар сөзсүз түрдө биздин кыргыз элин сыймыктантат. Анан Акзор эже, намаз окуйсузбу? 5 убак дейт. Алхамдулилля, мурда багымдап деле окусам, азыр 5 убак намазга турдум. Көп болгон жок, бирок тургуздум, алхамдулилля. Намаз окуп баштадым. Мурда багымдатты окуп эле мен калган намаздарды жатташ кыйын деп эле оор көрсө, ал жагы багымдаттын да оңой экен. Ошондуктан 5 убак намаз окуй албай жүргөндөр болсо, айтат элем. Ал эми ушул 5 убак намаз окуу менен иштермандыктын кандай дагы артыкчылыктары болот? Ушуну да кошуп бир аз өзүңүздүн оюңузду айтып өтсөңүз. Намаз эч нерсеге тоскоол кылбайт да. Дериңде болгон болсо, бул сен 1 жыл окуган намазың 24 саатка гана тете болуп калат, кичинекей эле мүнөттү алат. Ошондуктан сен намазды окуганда акыркы жолу окуп жаткандай берилип, ар бир сөзүнү туура так окуп, или сен Аллахтын айткан нерселерин жасай берсең, сен сурагандын баарын берет. Эмне үчүн Аллахым кыска эмес, узун дуа кыл деп айтат. Ошондуктан ушул менин парзымды аткарып аткандан кийин мен да ушу пендеме жардам берейин деген сыягы. Ошондуктан коркпой эле намаз окуй бериш керек, жумушунду алып бара бериш керек. Баардыгы буйруса иншалла жакшы болот. Жоолук салына албай жүргөн кыздарга кандай кеңеш бересиз дейт? Кеңеш берет элем. Жоолук салына албай тура айтасыз, эркиңиз жетпей жатса керек. Жогоруда мен өзүм айткандай болупчу. Эгерде салынам деген ниетиңиз эле болгон болсо, иншаллах ал күндөр да алыс эмес. Мен баягы көптөгөн ошол жыл сайын өзүм оронгондон кийин аябай ушул баягы айтып коет го, кандашка караганда диндеш тууган жакын болот депчи. Жоолук оргондор көзүмө аябай жакшы учурайт да. Анан жоолук ороюм, бирок шартым жок, тиги бул дегендерге мен өзүм кийим алып кийгизип баштап берем да. Мындай нары жолукканда ушинтип жолугушуп эжесиңде болуп катышалы депчи. Эгер ниетиңизде болгон болсо, мен жардам берем. Кийим жактан болгон болсо, эгер эркиңиз жетпей жаткан болсо, биз менен жолуксаңыз, жолуктун пайдалары, ийгиликтери жана башка нерселери боюнча сизге айтабыз. Буюрса, ниетиңиз болсо эле алыс эмес ал күндөр. Туура. Балдарыңызга канча убакыт бөлөсүз дейт? Күндүзү сабакта болушат алар. Эртең менен саат 7-де 7:15-те кетишип, кечки саат 6-да келишет. Сабактан кийин ошол мектепте курстары бар. Саат 7-ден кийин 8-9га чейин сабактарын карашып, өзүм карашам.
9:30-10 уже укташат алар, анткени эртең менен сабакка кетишет да кайра эле. Суббота, воскресенье күндөрү өзүм көзөмөлүмдө болот. Жакшы. Ассаламу алейкум, кандайсыздар дейт. Липотрим ден соолукка зыяны жокпу дейт. Валейкум ассалам. Азыр алардын оригиналдары жок, тилекке каршы. Мурда ошол оригиналдарын саттык элек былтыры. Азыр оригиналдары жок. Подделкага мен кепилдик бере албайм, ден соолугуңузга зыяны тийбейт деп. Ошондуктан бул капсуланын азыр оригиналдары жок. Да, суроолорду сатып койлу. Ассаламу алейкум дейт. Акзура, кандайсың кызым? Табарсыкка суук тийип ооруган жана цистит ооруга кандай дары болот? Кантип байланышсам болот дейт. Валейкум ассалам. Каршы болбосоңуз номеримди айтып коеюн, жазып алышсың. 0509 менен 19 44 91. Ушул эле связь, ушул эле WhatsApp номерге жазып алсаңыз болот. Кайрадан кайталап коеюн. 0509 19 44 91. Ушул WhatsApp номерге жазсаңыздар, мен кенен айтып берем. Блогерликти кантип өздөштүрсө болот дейт. Блогерлик ар тараптуу болот. Ашкана жаатында кылса болот, спорт жаатында болсо болот, бий жаатында болсо болот, пайдалуу кеңеш жаатында болсо болот, аялдарга сабак катары жакшы бир дин тууралуу болсо болот. Деги эле блогерликти ар тараптан алып барса болот. Өзүңүздүн кызыккан нерсеңиз эмне, мисалы үчүн, ошону карап туруп улап кете берсеңиз болот. Сиздин уже каналдарыңыз кызык болуп баштаган сайын катталуучулардын саны көбөйүп, сизди ошол катталуучуларыңыз эле блогерликке алып барып коет да. Сиз атайын, мен блогермин деп чыгып реклама кылбайсыз, сиздин бул каналдарыңыздан эле көз каранды да. Жакшы нерсени алып барган болсоңуз, ошол катталуучулар сизди өзү эле ошол ийгиликке жеткирип коет. Саламатсызбы, 5 убак намаз үйрөтө аласызбы деп. Саламатчылык, албетте үйрөтө алам. Өзүм билген нерсени эмнеге үйрөтө албайм? Сөзсүз түрдө. Мен үйүмө келип 3 күн жашасаңыз, үйрөтүп коем. Сон болуп үйрөнүп каласыз деп. Албетте биздин мусулман айымдарыбызда эгерде ушундай бир муктаждык болуп атса, албетте жардам берүүгө даярбыз. Мен өзүм аябай каалайт элем, ушундай мен да бирөөгө пайдам тийсе экен, мен да бирөөгө ушу себепкер болсом экен деп баягы кылат элем. Ниет кылат элем, каалайт элем. Анан мен ойлойт элем да, ушу 5 убак намазды ким мага үйрөтөт экен депчи. Багымдатты көрүп эле, нар жагында узун жазууларды көрүп эле, качан жаттайм деп эле зеригип эле кетип калчумун да. Көрсө ошол эле нерселерди эле кайталап эле окуйт экенсиң да, бул оңой эле нерсе экен да. Жакшы көңүл буруп каласаң, 2-3 күн мен связга чыккан жокмун, катталуучуларым менен WhatsAppка мен кирген жокмун. Эгизим клиенттерге сүйлөшүп, телефонум менен алышып турду. Мен ошолордун баарын жаттап, анан кийин намаз окуп баштадым. Эң туура айттыңыз. Жакшы. Өзү адамдын эрки күчтүү болуш керек деп ойлойм да, бул учурда делечи. Азыр ойлосом, мен да 18 жашымда жолукка келген экенмин. Студент кезде ошол эле учурда мен үчүн деле өтө татаал болгондо, башында намаз окуган аябай эле татаал болсо керек деп түшүнчүмүн. Бирок ошол эле учурда аракет кылып олтуруп, 5 убак намаз сөзсүз түрдө жетишсе болот. Окугандан кийин абдан эле оңой болуп калат экен да. Анткени жолугу бар кыз менен жолугу жок кызга дагы мындай бир эле адам эки башка мамиле кылат да. Себеп дегенде мен ошо жогоруда сизге айткандай, Москвага отправка кылдык, жана региондор боюнча деп айтып атпадым беле. Дал ушул биздин бизнесибиздин жаатында вокзалга барсаң, эми таксисттердин баары эле эркектер да. Жолугум жок маалда деле мындай, ана сиз мага телефон номериңизди берип коюң, если ала албасам мен сизге чала калам деп, анан номериңди эми мындай такси катары эле берсең, анан таанышалбайлы тиги бул деп жазгандар деле болбой койгон эмес да, болот болчу. Азыр деген товар салганы барсаң, 1 метр алыстыкта сүйлөйт. Кадимкидей сүр болот экен, жолуктун. Сүр болот. 1 метр алыстыкта сүйлөйт. Анан товар салды, тиги болсо бир жолукчан кыз келип салып кетти деп сразу эле жолугуңдан баштайт экен көп сөздөрдү. Альхамдулилла, сүйүнөм ушундай нерсегечи. Ал эми ошол эле учурда жумуштан чыгып үйгө баргычан таксиде барсаң, баргычайын такси оозу жабылбай сүйлөп кетет эле да. Аны муну сүйлөп, анан тиги бул мага кереги жок нерселерди делечи. Жолук салгандан кийин эшикти кадимкидей ачып берет, отурасың, үйүңө үн чыкпай жеткирип коет да. Бул айырмачылык аябай көп экен, сүйүндүм да. Эң туура. Биздин жолугубуз эле бул адам, бул айым Аллах жолундагы адам экен деген бир түшүнүк менен да. Коркот экен көпчүлүк эмелер. Сүрдөйт экен. Ооба, туура айтасыз. Бизде дагы суроо бар экен. Акзура эже, кечиресиз дейт. Мен намаз окугум келет, бирок тилекке каршы
сигарет чегем дейт. Сигаретти чегем. Ошол жагынан маалымат бериңизчи. Дааратты бузабы сигареты дейт. Мен өзүм кечиресиз тамеки чекпегендиктен билбейт экенмин дааратка кандай зыяны бар экенин. Бирок эгер сиз намаз окуйм деп ниет кылган болсоңуз, биринчи тамекиңизди ташташ керексиз. Анткени дегенде сиз ошо тамеки чеккиңиз келген убакта эле курут же семечки же ушуга окшогон нерселерди алып алсаңыз, өзүңүздү алаксытып эле таштап коесуз да. Анткени сиз деген келечектеги энесиз, ден соолукту жакшы уул кыздарды төрөшүңүз үчүн сиз башында өзүңүздүн ден соолугуңузду караш керексиз да. Тамеки бул бир эле сизге эмес, бул келечектеги балага дагы зыяндуулугу сөзсүз түрдө тиет. Ошондуктан өзүмдү баягы канчалык сиз баягы чеге берген сайын бул сиздин ден соолугуңузду жаман жакка алып бара берет. Көнүп да калат. Бүгүн таштай албасаңыз, эртең таштай албасаңыз, кийинки жолкусу такыр таштай албай каласыз. Ошондуктан кеч боло электе биринчиден тамекиңизди таштаңыз дейт элем. Анан буюрса намазга үйрөтөбүз. Чоң рахмат. Өзүңүздүн WhatsApp номериңизди айтып коюңузчу деп чоң эле эже жазган окшойт. 0509 19 44 91. Чоң рахмат. Кечиресиз. Так. Азыр эже анан соода саттыктагы киреше жана чыгаша туурасында сурагым келип отурат да. Мисалы, биз ошол эле учурда бизде сарамжалдуулук, соода саттыктын дагы өзүнүн дагы бир ырыскысы бар да. Ошол нерсени туура алып кетсек гана биз ошол жерден киреше табабыз да. Ал эми эгерде биз аны сарамжалдуу колдоно албасак, же болбосо кайсы бир себептен өзүбүз билбей туруп жазай турган болсок, анда биз сөзсүз жоготууга дуушар болобуз. Эми ушулар боюнча дагы айтып өтүңүз. Айтып өтсөңүз. Чыгаша болмоюнча киреше кирбейт дейт. Ошондуктан сен соодага уже кирип баштагандан кийин ошо элдерге зыянсыз, пайдасы тие турган жакшы нерселер менен бөлүшө турган болсоң, бул жаман эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн баалары болот. Мисалы үчүн ошого жараша баа коюп сатып баштаган болсоң, Кудай буйруса, бүгүн муну сатсам ушунун эле акчасы келсе, бүгүнкү жашасам болду дебей, келечекте да ойлош керек да. Мен бүгүн бул жумушту бүтүрсөм, бул мынча акча таптым. Мисалы үчүн бул акчанын мынча пайызы үйгө болсо, мынча пайызы кайрымдуулукка болсо, мынча пайызы кайрадан оборотко кетет. Мына ушул 3 тараптуу бөлүнгөн сиздин акчаңызды топтой берсеңиз, сиздин келечекте дагы бир бизнес башташыңызга жол берет деп айтат элем да. Жөн эле акча таап коюу эмес, аны сарамжалдуу иштетүүнүн дагы жолдорун билиш керек. Бул ар бир эле адамга керектүү. Бизнесмен экенине дагы, эмес экенине дагы деги ар бир адамга керектүү нерсе. Керектүү. Бул боюнча өзү бир гана окуп билген жетиштүү, же курстарга окуш керекпи, же китеп аркылуу деле маалымат алсак болобу? Бизнес жасоо үчүн курс өтсүн деле деп айтпайм. Адамдын шыгы болсо, ошол сатып аткан нерсесини далил тагыны билсе, аудиториясы жакшы болсо, сата берсе болот. Сөзсүз түрдө, өзүнүн эле тажрыйбасы менен анткени курска барса деле, башка нерсеге барса деле, бул жакта эч нерсе жок болсо, сен айткан нерсени дагы чыгарып коесуң да, эч нерсе жок болот да. Адамдын дээринде болуш керек да, курска баргандан мурда. Ал эми ушул бизнести баштоодо деле сабаттуулуктун канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар? Сабаттуу болуш керек, анткени баягы айтат го, всегда клиент прав деп. Ар кандай клиенттерге туш болосуң. Сенин жан дүйнөң башка, анын жан дүйнөсү башка. Бир сөзүңдү башкача угуп алышы мүмкүн, анын бир сөзүн сен башкача угуп алышың мүмкүн. Ошондуктан кунт коюп, ушул клиенттин ар бир сөзүнө тактык менен жооп берип, ар бир клиентке туура түшүндүрмө берип, сатуу дагы чоң жоопкерчилик да. Анткени дегенде жөн эле бул мындай сатат экен деп эле айтса, ал эле келип ала калбайт да. Ал организмине ичет, мүмкүн колдонот, ошол нерсенин зыяны тийбейби, так туурасына маалымат алып туруп анан сатып алат да. Алар деле акчаны көчөдөн же бир жактан таап алган жок. Ар бир акчаны мени тери менен тапкан болот. Ошол нерсени бир ниет кылып алып атышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир нерсени сатып атканда ал адамга түшүндүрүп, кенен айтып, анан кийин сатса,
бул эки тарап тең ыраазы болгондо ошол акчанын берекеси болот да. Сонун айттыңыз, жакшы. Азыр аялдар үйдө жүдөп какап эле жүрө беришет дейт, күйөөсүнүн алдында. Ал эми көчөгө чыкканда боенуп жасанып чыгышат. Бул туура эмес да деп суроозат. Негизи эле аял заты, айымдар үйдө дагы көчөдө дагы өзүнүн тыкканын алып жүрүш керек да. Бул сиздин статусуңуз болот. Үйдө мейли деп жаман кийимиңизди кийип алып, анан көчөгө чыкканда эле Айшвария деп ушундай болуп чыгып алсаңыз, бул албетте туура эмес. Үйдө сиз өзүңүздү көчөдө кандай алып жүрсөңүз, көчөдө мисалы үчүн кимге таза кийинесиз, кандай жүрсөңүз үйдө дагы өзүңүздү таза кармап, үйүңүздү таза кармап, жолдошуңузга жакшынакай көрүнүп, мисалы үчүн кандай алып жүрсөңүз ошондой кылсаңыз, бул сизге адат болуп калат да. Үйдө дагы өзүңүздү таза кармап жүрөсүз, көчөдө дагы таза кармап жүрөсүз. Бул жакшы жасаныш керек дегенди элестетип албагыла. Үйдө дагы боенуп жүрүш керек, көчөдө дагы боенуп жүрүш керек. Жок, андай эмес. Үйдө сен кандай өзүңдү таза тыккан кармап жүрсөң, бул сенин балдарың үчүн дагы сабак болот да. Мисалы үчүн балдарың эшиктен кирдиби, бутуңду тизген жерге кой, кийимдериңди ил. Мына кадимкидей бул деле тарбиянын башаты да. Айтып үйрөтсөң, отурганда тамакты жегенде балдарыңа бисмилла деп жеп, чыкканыңда бисмилла деп чык деп айтсаң, бул деле өзүңдүн тактыгың. Келечектеги балдарың үчүн да сабак, менин апам ушунча эле, менин апам мынча эле деп келечектеги өзүнүн аялдарына айтат да. Анан эгерде келин алган болсо, апасы өзү ушундай жанакы айтканда жүдөмүш болгон болсо, айтат, сен өзүңдүн апаң эле ушинтип жүрөт го, сен мага эмне акыл айтасың депчи. Ошондуктан сен бирөөнү тарбиялагандан мурда сен өзүң ошол нерсеге жооп беришиң керек да. Өзүңдү ошол нерсе менен тарбиялашың керек. Анан сен бардык нерсеге жооп бере ала турган болгондон кийин смело жүрө берсең болот. Жакшы. Ашкана бизнеси кирешелүүбү? Аябай кирешелүү деп айта алам. Анткени ашканада теңме тең калат. Анткени ал жакта ошого жараша түйшүгүң да болот, кыйынчылыгың да болот, и нагрузка дагы болот. Себеп дегенде мен азыркы учурда пельмен, манты дегендерди жасап атпайбыз. Мисалы үчүн бир күн эле манты жасасаң, ушу мен мынаны жегиле да болду, бир айдан кийин жасайбыз дейт го, анча мынча үй бүлө. Болду, ушуну жегиле бир айда. Биз болсо күндө ошондой 500дөн 1000ге чейин манты чыгарып аттык да күнүнө. Камырын күндө жаясың, мисалы бир күн камыр жайсаң эле кээбиркиде колдоруң ооруп калат го. Биздики уже колдорубуз көнүп калган да. Күндө камыр жаясың, пельмендикин күндө жаясың, темир менен ар бирин тегеректеп чыгарып аласың. Аны чыгарып эле жөн эле коюп тоңдуруп койбосоң, бул тоңдуруунун дагы өзүнүн сырлары бар да. Жакшы тоңдура турган мен морозильниктерди Москвадан алдырганмын. Салганда кургак колдо тоңдурат да. Бири-бирине жабыштырбайт, суусу чыгып кетпейт, и даамын да бузбайт да. Ошол эле продукцияны мен башка морозильникке салып эме кылсам, бышканда суусу чыгып кетет, же болбосо даамы бузулат, же ушундай сыяктуу да. Ушул жагын да караш керек. Тамак аш аябай кирешелүү. Эгерде тамак аш менен бизнес баштайм десе, бул аябай жакшы идея. Өзгөчө бир сиз ар бир адамдын жасаган тамагы ар кандай даам берет да. Мен жасасам, тиякта конкурент бар экен, анан ал эме кылса меникини албай коет эмес. Жок, мен андан жакшы жасайм. Менин тамагымды баары алат деген өзүңө ишеним менен жасаш керексиң да. Туура. Ошондо сен клиентти өзүңө тартып аласың. Чоң рахмат. Акзора эже, мен Кудай буйруса Бишкекке барганда сиз менен сөзсүз жолугам дейт. Бирок сиз жолугат бекенсиз. Мен Бишкекке барганда жолугалыкчы сураныч деп. Аябай. Машалла. Сиз менен Мага жолугууну эки күн эрте эскертип коюңуз. Мен ошого карап мен сизге жолукканга аракет кылам. Кыз бала экен? Менимче кыз бала го дейм. Кыз бала болсоңуз жолугам. Эркектерге жолуга албайм, жолдошум уруксат бербейт. Албетте. Биздин айымыбыздын 3 баласы бар. Дагы бир жолу кабар берип коелу. Жоолукту кимдин жанында чечип жүрүүгө болот ушул боюнча дагы? Айымдардын, айымдардын эркек жок жерде айымдардын алдында чечип жүрүүгө болот. Ал эми бир үйдө жашап, ошол эле мисалы үчүн тууганыңыздын күйөөсү болсо дагы, ал сизге кандаш болбогондон кийин жолугуңузду ороп жүрүүгө туура келет. Мисалы үчүн өзүңүздүн бир тууган инилериңиздин, атаңыздын алдында гана жолук чечип жүрүүгө мүмкүн. Ал эми башка жездеңиз же мындай бөлөңүз ушул сыяктуу болсо, алардын алдында сөзсүз түрдө авратыңызды чайып жүрүш керексиз. Ооба, эң туура. Анан ушул жаатта дагы бир айтарым, бул эми жанакы шарият жаатында болуп атат да суроолор. Устазаларга, белгилүү бир устазаларга дагы кайрылса,
толугураак тагыраак маалымат ала алат эле деп ойлоп атам да. Ооба. Туура айтасыз. Мен ошо динге ушундай баягы намаз менен жолукчан болгонума аз эле убакыт болду. Мен өзүмө ошол убакытка жараша эле билимим бар. Сизге аябай көп билим керек болгон болсо, чындыгында эле ошол устазаларга, ушундай таалимдерге катышкан болсоңуз, сонун эле сабак аласыз. Анткени мен өзүм ушу жолукка киргенден бери ушул жолукчан айымдардын жакшы бир чөйрөнүн айланасында болуп калгандыктан билгенимди жок дебей айтып койдум. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Агзыр эже. Ушун биздин эфирибиз дагы акырын аяктап баратат. Эмесе ушул ар тараптуу иштермандык боюнча дагы бир өзүңүздүн ойлоруңуз менен бөлүшүп, бышыктап айтып өтсөңүз. Мисалы, адамда ушул эле иштермандыкты алып кетүүдө айымдын кандай бир сыпаттары керектелет, мисалы, ошол нерсени алып кетүүдө? Ар бир эле жумушту баштаарда тактык жана сыпаттык керек, тазалык керек. Ошол сатып жаткан, жасап жаткан нерселерге жооп бере ала турган нерсе болуш керек, адам болуш керек. Эч бир адамга зыяндуулугу жок мындай нерсе саткан болсо, бул жакшы нерсе. Бизнестен эч качан коркпош керек. Бизнес баштаардан мурда ушу баштайт элем деп жүргөндөр болсо, өзүнө ишениш керек. Өзүнө ишенген адам ар дайым ийгиликтерди жаратат. Ошондуктан бирөөдөн коркпошуңуз керек. Сиз бир гана Аллахтан корккон болсоңуз, Аллах сизге ар дайым колдоо көрсөтөт. Ошондуктан кандай жумуш жасабаңыз, эмне кылбаңыз, өзүңүзгө гана ишениңиз деп айтат элем. Азыр суроону кабыл алып коелу. Жумуштарыңыз көп экен, кантип жетишесиз дейт? Убакытты туура үнөмдөйм. Эртең менен эрте балдарды жиберип коюп, обедке чейин бир жумушум болсо, обедтен кийинки экинчи жумушум кылам. Азыркы учурда менде 3 жумушум бар. 3 жумушта бирдей иштейм, баарыны бирдей алып барганга жетишем. Сааты менен текшерип турам. Машалла. Дин сиздин жашооңузга эмне берди? Тынчтык берди. Анткени мурда жүрөгүм бат-баттан согуп деп эле мындай бир нерсе кыжалатчылык эле боло берчүмүн да. Эмнеге билбейм, бирок Кудайга шүгүр, жашоомдо баары жакшы. Баардык нерсем бар, Аллахка шүгүр. Бирок эмнегедир жүрөгүмдө тынчтык жок, түнкүсүн уктай албай, ушинтип кыйнала берчүмүн да, мындай. Бир нерседен корккон сыяктуу болуп элечи. Ал эми мен динге келгенден кийин азыр сонун уктайм да. Апам айтмакчы, танка дөөлүп кетсе турбайсың дейт. Сырындай дин жүрөгүмө тынчтык гана берди. Аллахка шүгүр. Ушул кеч болсо дагы мени ушул жаатка Аллахым мени ыраа көргөн да. Машалла, жакшы. Салам Агзура дейт. Ассаламу алейкум дейт. Арыктаткан дарыларга кепилдик бар дедиңиз дейт. Лабораториядан өттү беле, кайсыл себептер менен кепилдик бересиз дейт. Алейкум ассалам. Биз ошо капсулаларды сатаардан мурда бир ай текшерүүдөн өткөрөбүз. Составында эмнелер кошулган, адам баласына зыяндуулук нерселери жокпу, текшерүүдөн өтөт. Ооба, зыяндуулугу жок, мисалы үчүн уйку бузбайт, тиги бул дегендер баары жок болсо, аны биз сатууга алып чыгабыз. Жөн эле мындай эле билип эле сатып сатпастан сөзсүз түрдө бизде текшерилет, гарантияда берилет. Бул капсулаларды ичкендери, мисалы үчүн арыктабай калган адам болбойт да, баары арыктайт. Эффективный жана сапаты жакшыларды алып келебиз да. Жакшы. Кандайсың Агзыр эже дейт. Сурайын дегеним, мен да ороноюн деген ниетим бар дейт. Сиз мисалы кашыңыз перманенттин бровей окшойт дейт. Кашты тербей эле ошондой боетип алса болобу? Каш тергенге деле кызыкпайм. Бирок кашты боеп койсоң, бет келбетин өзгөрүп калат го. Боенсо болобу оронуп дейт. Жакшы суроо. Мен азыр эфирге келгеним үчүн эле боек менен келдим. Бирок мен кашым терилген эмес. Ошо астында тон деп коет. Кашты өскөндөрүн өчүрүп коет. Жакындан тартып койсоңуз оператор деп эле көрсөтөт. Ал эми эфирлер бардык эле эфир сулуулукту талап кылат. Бул нерсе менен ар дайым эмес, бирок ушундай иш-чараларга келгенде боенгонго аракет кылам, бир аз, өтө эмес, бир аз. Бирок кашым татуаж эмес, меники хана менен боелгон. Асты терилген эмес. Демек, кайсы бир деңгээлде биз тербей туруп кашыбыздын формасын сонун кылып келтире алсак болот экен. Ооба. Жакшы. Чоң рахмат, Агзыр эже, Алла ыраазы болсун. Эмесе биздин көрөрмандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Чоң рахмат.
Марва ТВ каналына жана Насыйкат радиосуна жана сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ар дайым ишиңиздер ийгиликтүү болуп, көп адамдарга пайдасы тийген өзгөчө бир каналдарды жетектеп жүрө бериңиздер. Ал эми көрүүчүлөрүңүзгө ушу кыргыз элинин баарына Аллахым ден соолук берсин, жүрөгүнө ыйман берсин, Кыргызстанымда тынчтык болсун. Ар бир үй бүлөдө жаш баланын үнү болсун. Баардык эле инсанга мен өзүмө кандай жакшылыктарды кааласам, баарына ушул жакшылыктарды каалап кетемин. Эч бир адам ыйлабасын, жүрөгү ар дайым тынчтык болсун. Баарыңыздарга ошо ден соолук каалайм. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Сиздин да үй бүлөңүзгө биз бакубат тынчтыкты каалайбыз. Эки дүйнөдө бактылуу болуңуз. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз менен конокто ар тараптуу ишкер айымыбыз Акзора Бекерова болуп өттү. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.